Саламатсыңар балдар. Бүгін біз химия бойынша бірінші сабақты баштайбыз. Бүгінгі сабақта біз химия бойынша предметтік тесттің мүнөздөмөсүн, анын өзгөчөлүктөрүн жана жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн силерге сунуштарды беребиз. Бүгүнкү сабакта биз төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Химия боюнча предметтик тестти ким тапшырыш керек? Химия боюнча предметтик тест деген эмне? Тестти ийгиликтүү тапшыруу үчүн кандай теориялык билим болуш керек? Жана жалпы республикалык тестирлөөнүн алкагында химия боюнча тест тапшырмалары башка тест тапшырмалардан эмнеси менен айырмаланат? Биринчи суроо: химия боюнча предметтик тестти ким тапшырыш керек? Тест Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына тапшыруучуларына жана жалпы билим берүү мектеп курсун толук аяктаган бүтүрүүчүлөргө багышталган. Эгерде силер тандаган адистикке химия боюнча предметтик тесттин жыйынтыгы талап кылынса, анда силер сөз тапшырышыңар керек. Бул адистиктердин тизмесин силер тестке катталуу учурунда ала аласыңар. Химия боюнча предметтик тест негизги тесттен кийин гана тапшыра аласыңар. Негизги тест биринчи күнү, анын упайлары өзүнчө эсептелинет. Предметтик тестти экинчи күнү, анын упайлары өзүнчө эсептелинет. Химия боюнча предметтик тест деген эмне? Бул тест 40 тапшырмадан турат. Ар бир тапшырмада жооптун 4 варианты бар. Алардын бирөөсү гана туура болот. Татаалдыгы боюнча химия боюнча предметтик тесттин тапшырмалары жөнөкөйдөн татаалга өсүү ыратында жайгашкан. Силер предметтик тестти, химия боюнча предметтик тестти аткаруу үчүн силерге 80 мүнөт берилет. Тестти ийгиликтүү тапшыруу үчүн силерге кандай теориялык билим керек? Силер мектепте окуган 8-9, 10, 11 класстын органикалык эмес, органикалык жана жалпы химиянын курсуна таянган бул тест жана химиялык билимдердин ири бөлүмдөрүн курчаган. Алар кайсыл бөлүмдөр? Органикалык жана органикалык заттардын түзүлүшү, алардын курамы, алардын физикалык жана химиялык касиеттери жана аларды турмушта пайдалануу. Жалпы республикалык тестирлөөнүн алкагында химия боюнча предметтик тест тапшырмалары башка стандарттык тапшырмалардан эмнеси менен айырмаланат? Бул суроого жооп бериш үчүн биз кийинки жоболорду айтышыбыз керек. Түшүнүү, билимди пайдалануу билүү жана талдоону билүү. Демек, силер химияны жөн гана билбестен, анын негизги түшүнүктөрүн, терминдерди түшүнө билишиңер керек. Химиялык эсептерди же болбосо химиялык теңдемелерди чыгара билишиңер керек. Химиялык билимдерди пайдаланып, химиялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн жана закондорду, закон ченемдүүлүктөрдү, эрежелерди аныктоо үчүн графиктерди, диаграммаларды, модельдерди, схемаларды жана башка сүрөттөрдү пайдалана билишиңер керек жана талдаганды билишиңер керек. Эми ал айырманы билиш үчүн биз конкреттүү мисалдарды карап көрөлү. Органикалык эмес химиянын курсунда биз оксидтер деген теманы өткөнбүз. Эми оксидтер деген эмне деп түшүнөсүңөр деген суроого биз төмөндөгүдөй суроону берсек болот. Төмөндө берилген формулалардын катарынын кайсынысында оксидтер гана көрсөтүлгөн? Бул суроого жооп бериш үчүн силер оксидтердин аныктамасын билүү жетиштүү. Оксидтер деп -2 кычкылдануу даражасындагы кычкылтектин атомун алып жүргөн бинардык кошулмаларды айтабыз. Демек, бул жерде туура жооп Б болот. P2O5, натрий 2O, H2O. Эмне себептен? 2 элементтен турат, бирөөсү сөзсүз кычкылтек. Демек, ушул оксидтер деген теманы биз жалпы республикалык тестирлөөнүн тапшырмасында карап көрөлү. Бул жерде таблица берилген. Жогорудагы таблицада күн системасынын 4 планетасынын атмосфераларынын курамы берилген. Ушул планеталардын кайсынысында оксидтердин пайда болуу мүмкүнчүлүгү төмөн? А. Венерада, Б. Марста, В. Жерде, Г. Юпитерде. Бул тапшырманы аткарыш үчүн
силерге оксидтердин аныктамасын билүү жетишсиз болот. Ошондуктан силер таблицаны жакшылап карап көрүп, ал маалыматты, ичиндеги маалымат менен жакшылап таанышыңар керек. Андан тышкары ой жүгүртүшүбүз керек. Эгер оксидтердин курамына сөзсүз кычкылтек кирсе, анда кайсы планетада оксидтердин пайда болуу мүмкүнчүлүгү эң төмөн болот? Эгерде кычкылтектин кармалышы эң аз болгон планетада. Демек, биз бул таблицада кычкылтектин кармалышын ар бир планетадагы кармалышын карап көрөбүз. Демек, туура жооп Г болот, Юпитерде. Анын атмосферасында кычкылтек такыр жок. Демек, оксидтердин пайда болуу мүмкүнчүлүгү эң төмөн болот. Туура жооп Г, Юпитерде. Ушуну менен биринчи сабак аяктады. Сак саламатта болгула.